Кара Суу шаарынын Жусуп Аматов көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйдүн алдындагы жерди Ирина Алиева аттуу жаран мыйзамсыз тосуп алганын жергиликтүү тургундар айтып чыгышты. Алардын билдирүүсүнө караганда Ирина айым тосуп алган жерде буга чейин мөмөлүү дарактар болгондуктан кичинекей балдар бакка таш ыргытып мөмөсүн түшүрүп алышчу. Бирок ага жооп беретинде коронун ичинен таш ыргытылып 3 жаштагы бөбөктүн кулагына тийип шишип кеткен. Бул жерде жаш балдар көп да, чындыгындачы. Анан бул жер мыйзамсыз тосулганын көрүнүп эле турат. Жаш балдар ойноп бул дворго таш атса, бул жердин жашоочусу чыгып туруп, бейгүнөө эле мен балама таш аткан, мен балама тийип кетет да, мен балам кулагы ишип, көгөрүп, канап, мен больницага текшерткен бардым, парсылдагы жарылып кетпедиби депчи. Азыр ишик болгон үчүн көрүнбөйт деп атат да, ишик кайткандан дагы келип бир сыйра текшерткиле дейт. Анан буга кирип, неге мындай кылып атасың десе, мен тоскон жерди балдар тийишип атат, мага тынчтык бербей атат, мен аттым, сага тийип кетти, эмне болду деп кайра менен айтышып атат да. Бул жерди мен азыр максатым бул жерди алыш керек. Мыйзамсыз тосулган жерлер алыныш керек. Өз билемдик менен тосуп алган жерлер баардык жерде Кыргызстан боюнча бул нерселер алынып атат да, тосулган жерлер алынып атат. Именно бизге келгенде мыйзам иштебей калып атат. Бул нерсени тездетиш керек. Курманжан Шакиева 23 жылдан бери Кара Суу шаарынын Жусуп Аматов көчөсүндөгү бул көп кабаттуу үйдүн үй башчысы болуп келет. Анын маалымдашынча буга чейин бир нече жолу ирет Ирина айымга эскертүү берилген. Ал эми кечээки күнү орун алган окуяга өзүнүн оюн төмөндөгүчө айтып берди. Тамком катары. Мен тамком катары ошо туура эмес иш болуптур. Майда балдар ояка жүгүрүшөт экен. Ушу көрбөй таш ыргытып алганда, Кудай бир сактаптыр, о баланын кулагына катуу тийип калыптыр да. Анан кечкурун доктурларга көрсөтүп, анан кийин участковый чакырган экен. Мына куруп алган мыйзамсыз курулуштар чыгып, ажалдашып урушуп кетиптир да. Мен буга каршымын. Мен ушу элдин тарабын талашамын. Ошолар тозулбаса, ошо балдарга ошо таш тийбейт эле да. Эми Кудайга миң кала шүгүр, мына мэрия тарабынан жакшы иштер жүргүзүлүп, ошо 2-3 күндө ошо мыйзамсыз курулуштардын баардыгы алынат. Эскертүү бердик. Өзү эскертүү баардыгына берилген. Кагаздар колдоруна чейин жазып, биздин шаар мэриясы келип, юрист келип, колдоруна кагаздарын берип кетишкен. Жусуп Аматов көчөсүнүн жашоочулары кооптонуп, бир күнү балдарыбызга бир нерсе болбосунчу деп турушканын жашырышпайт. Ошондой эле Ирина Алиева бир гана үйдүн айланасын тосуп алуу менен гана чектелбестен, алкоголдук ичимдиктерди сатып мыйзамсыз иштеп келүүдө деп нааразы болушууда. Заводская 2-домда жашайман. Бу жерде көп мыйзамсыз курулуштар бар. Арка тарапта ham, алды тарапта ham. Эне азыр балдар каникул махалы. Şu mizamsız kuruluşlar alın için xohlaymiz. Kanikul mahallada o'sha yerda o'sha bir o'risimiz bor, shu aroq sotadi, o'sha yerda alkashlar ko'p bo'ladi. Shularni bir nimasini ko'rib berishlarini so'raymiz. Ana o'sha orqadagi mizamsız kuruluşlarda olinishini so'raymiz shu. Endi ko'pchilik nimasidan men suylab qo'ydim bolam. Ар кимдин өз чындыгы бар дегенде Ирина айымга мыйзамсыз тосуп алгансызбы деп кайрылып көрдүк. Анда ал үйдүн айланасын эмне себептен тосуп алганын түшүндүрдү. Муж инвалид первой группы. Иногда я его вот сюда выношу, вот он сидит. Он не может ходить, вообще ходить не может. После этого операция опухоль головного мозга. Левая сторона вообще не работает. Вот немножко вот сюда выношу, он здесь на свежем воздухе сидит вот. Мыйзамсыз курулуштар буздурулуп, ошол тапта бул багытта иштер жасалып жатканын Кара Суу шаардык мэриясынан маалымдашат. Ал эми төмөндөгү Алиеванын иши боюнча буга чейин эскертүү каты берилгенин кошумчалашат. Бирок бүгүнкү күнгө чейин эч натыйжа жок болгон эмес. Эми мыйзам жолунда чара көрөбүз деп Кара Суу шаардык мэриясынын юристи ишендирди. Бузуулар боюнча кодекске ылайык биздин өзүбүздүн функционалдык милдетке жараша коюлган мыйзамдардын негизинде аларга 3 күндөн 1 күнгө чейинки мөөнөт берилет. Ошол күндүн аралыгында алар курулган курулуштарын өз каалоосу менен алып салбаса, аларды снос группа бузуп, пилус ошол айтып өткөн бузуулар кодексине ылайык кеткен расходту алардын моюнуна илинип, алардан төлөтүлүп алынат. Туура биз кечеги жума четверг 4-күнү ошол биздин шаардын Заводская кичи шаарчасында, Заводская кварталында ошол жерде 4 дом бар. 4 домдун тегерегинде мыйзамсыз курулган курулуштар, буга чейинки курулган курулуштар боюнча биз ар бир кварталды кыдырып өчүрт менен келип атат да, биздечи нөмөт менен. Бул жака Заводскаяга кечеги жума 4-күнү эскертүү каттар берилген.
3 күндүктө берилди. Мына ушул жума Кудай буйруса ал жакты да снос группа ачып тазалайт. Мыйзамсыз курулуштар боюнча буга чейин өлкө башчысы Садыр Жапаровдун дагы атайын жарлыгы чыккан.